Телефонуңузду кывырайш же чукулайш? Чукулайш. Катарып отто деп. 1 2 2 Ой, мындай сакта. 2 3 4 5 Тиги Калаган же? Темирге туруп алып бийлейт го, андан башкасы. Сулуу кыз менен бийлеттер ошондо? Биринчиси аябай сулуу болчу. Экинчисин дорап коюп койгон. 1 1 Калмак. Сен эмне жебей калдың? Давай мында жедирез деп туруп салфетканы алып туруп шал берчи. Ал эми бүгүнкү эфирибиздин мейманы тамада шоумен, көптөгөн чет мамлекеттердеги би фестивалдардын катышуучусу. Эми азыр айта кетейин, бал би боюнча Кыргызстандын 3 жолку чемпиону шайыр позитивдүү Бакыт Байсериев байкөз бүгүн биз жанагы. Ассаламу алейкум. Кош келиңиз. Бал бийин көп кишилер билбейт эле, анан 3 жолу чемпиону десең эле бар мындай сакта. Бул бийлегин да билип өтөтпөс керек. Бирок чын эле. Чынында мен деген азыр өзү салмагым 106 кг болгону менен мурда 56 кг болчумун, сенден да арыгыраак болсом керек. Эң жакшы күндөр болгон, чоң жетишкендиктерге жеткенбиз. 3 жолку чемпион болгон экенсиз мекен? Ооба, Латин Америка би боюнча 3 жолу чемпион болгон. Бал би деген бул ошондо вальс же Бальные танцы. Бальные танцы. Ал анын ичинде 10 би бар да, 5 европейский, 5 латиноамериканский. Ал 2 категорияга бөлүнөт. Анан латинаны мен эч кимге берчү эмесмин дейчү. Бүгүн анда текшеребиз. Эми, программабызга кош келдиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Телекөрүүчүлөр менен саламдашып амандашабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз жерим. Барыңыздарга ысык саламыбызды айталы. Орозо кармагандар орозоңуздар кабыл болсун. Эми ифтардан кийин жакшы маанайдуу силерге тартып алганга биз аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле эң кызыктырганы болсо керек Бакыт Байсериевдин бийлегени. Биз билген эле Кыргызстанда негизи бийлеген мырзалар аз. Азыр бардык эле кей-поп, башка билеп кетсе, сиздики латино, бал би, негизи мындай Чыгыш би, мындай башкача кыймылдар менен да. Анан буга эмнеден себеп болду биге? Чынын айтканда, бул окуя өтө эле жөнөкөй. Баягы илгери Советтер Союзунда конокко келгенде анда деген мындай развлекательный эчтеке жок эле, анан развлекать эткенде мен балам азыр силерге ырдап берет десе ырдай ийчи, мен балам азыр силерге бийлейт десе бийлеп ийчи го. Ансандай менин ата-энем айтат өзү, сен коноктор келгенде аябай бийлейчисиң дейт. Ондай бир лакированный мазым бар экен ал кезде. Ошондон мазым кийип алып туруп электроника деген магнитофонду playing бастып simple ламбада вообще бийлеп турмун. Анан ата-энем биринчи класска мектепке киргизип атканда муну биге деле көрүп койбойлу деп. Би студиясын алып барса, бир жакта эсимде бар ошо. Народный ансамбльда сабак өтүп атышыптыр. Кирсем агай тиякта балдар кыздарга кыйкырып атат. Кудай сактасын. Эмне деген катырга деп. Анан 2-3 залды барып көрдүк, болбой койду. Кеттик, бийин жөн эле коелучу деп кетип баратсам, бальный танцынын музыкасы чыгып калды да. Анан ичине кирсем, идеальная тишина, балдар кыздар менен турган кучакташып алып бийлеп атат. Мен боякка киришим керек дедим. Сиз ошондо кыздар үчүн кирдиңизби же өзүңүздүн эргүү пайдалып кетти? Жок, мен ошол жака мындай идеальный тишина, взаимопонимание болуп, элдер тынч мындай урушпай, кыйкырбай, "Катарып отто" деп мындай, "Каны катарбайсың" деп кыйкырбай мындай. Ручку поднимите выше и пошли с правой ноги. Типа агай үйрөтүп атыптыр да. Охотон көрүп, ой кымага жакшы экен деп. Анан экинчи сиз айтпай калгандай кыздар менен бийлейт экенсиң да. Ошо да мындай кыргын. Анан мен барып алып, бир ай кыз менен бийлеген жокмун да. Бир ай кыз менен бийлебей, өзүм жалгыз бийлеп, анан мен уже кетейин деп, уже настроением түшүп, азыр бул экинчи айдыкын төлөбөйм азыр. Эгер мен бул кыз менен коюп койбосо деп, уже тултуюп акыркы жолу келип аткам. Молодец, Бакыт. Ты уже научился, вставай в пару деп. Ошондон баштап багым ачылып кетти. Сулуу кыз менен бийлеттер ошондо? Биринчиси аябай сулуу болчу. Экинчисин дорап коюп койгон. Тамаша. Бар эле сулуу, балдык бийге келген бар эле сулуу. Анда эмесе, биринчи оюнубуз бул болгон эмес. Анда качтым. Бул жактан биз сизге бат-баттан суроо узатып турабыз. Максатыңыз сизге тиешелүү болсо, ооба же жок деп жооп берип күтөбүз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр добушун бийиктетебиз дагы. Сыналга жакыныраак келиңиздер. Биринчи, элдер азыр телефонго жазып атат. Жана жооп бербедим деп. Биринчи суроо. Элдин көзүнчө кыздарга кыйкыргансызбы? Ооба. Тойду настроение жок алып баргансызбы?
Жок. Жубайыңыздын телефон байкатпай текшерген учур болгонбу? Ооба. Телефонуңузду кыбырайш же чукулайш? Чукулайш. Топ балдар сабап кеткен күн болду беле? Болгон. Сулууларга суктанууга акым бар деп эсептейсизби? Жок. Башка жылдыздарга өзүңүздү салыштырасызбы? Жок. Бийчиликти таштап салгыңыз келген учур болгонбу? Жок. Эстегенден уялган окуяңыз барбы? Жок. Бүгүн эфирде бийлет берем деп суранышат. Бийлет бересизби? Жыртык байпак менен кызга уят болгонсузбу? Болгон. Бүгүн жыртык байпак кийип келдисизби? Жок. Со. Бардыгы жакшы. Сонун. Эми, мен байкаган боюнча тойду настроение жок алып баргансызбы? Настроениеңиз жок болсо деле бирок жакшы маанайда. Тойду настроениясы жок алып барууга мүмкүн эмес. Мен жок деп эле жооп бердим. Анда телефонду кыбырайш же чукулайш? Чукулайш. Чукулайш сиздики. Топ балдар качан сабап кетти эле? Мектепте. Мектепте. Азыр ошол балдар көрүп атса эмне дейт элесиз? Сиз эми азыр топ калдыңыз да, ал кезде арыгыраак болчуңуз. 56 килограмм менен 106 айырмасы бар. Кел да сүйлөшөлү, таза эле депчи. Эми бизде азыркы учурда мындан тышкары дагы бир оюнубуз бар. Бирок бул эми негизи башталыш эле. Разминка деп коет го, жылыныш үчүн. Разминкасы күчтүү экен. Кийинки оюнга сиз даярданышыңыз керек. Азыр биз бир клипке кезек беребиз. Дал ушул клиптен кийин биз кийинки оюнду баштайбыз. New TV шоу программасын улантабыз. Бардыңыздарды биздин катарга кошулууга деп чакырабыз. Себептенде бизде конокто Бакыт байкебиз. Анда эмесе, бизде азыр кийинки сурообуз бар. Жеке жашооңузда кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңылык деле жок, ыйраткан. Баай эле тынчылык. Баай эле тынчылык жакшы. О, жакшылык дегендей. Жүрөбүз, ары чыркап, бери чыркап, эл катары конокко чакырса барабыз, чакырган жерге барбайбыз. Нормально эле. Нормально эле. Эми бардык эле кызыкса керек ушул Бакыт байке дегенде эле биринчи ассоциация бул тамада алып өтөт да. Бул тамада белгилүү актер деп көрөбүз да, мисалы. Анан кийин билимиңиз, өзүңүз кайсы жактан билим алгансыз? Айтсам ишенбейсиң. Дечи. Арабаевада окугам. Арабаевада. Кайсыл жагында? Институт европейских цивилизаций, туризм тармагында. Жардам этийбиби? Специальность боюнча иштеп атам. Жакшы. Эми, азыр бизде программада мен сизге азыр суроо берем. Сиздин максатыңыз бул жактан 4 варианттын бирөөсүн же экөөсүн тандашыңыз керек. Экөө да бар. Ооба, экөөнү да тандайбыз. Үчөөнү эле тандалбайм, бирөө тандалам. Экөөнү тандасаңыз болот. Тим деле кылып көрөлүчү депчи. Негизи биздин программага келгендер, мисалы, ырчы келсе ырдап кетет. Сыйкырчылар келсе сыйкырын көрсөтүшөт. Футболисттер келсе топ тебишет. Сизден биз албетте азыр эмне кылып бересиз деген суроо беребиз. Той өткөрүп бербейсизби? Азыр карап туруңуз, варианттары. Биринчи А варианты. Бакыт байке эмне кылып бериш керек? Арсендин тоюн бекер алып барып бериш керек. Бул А варианты. Так, 3 вариант окуп көрсү. Экинчи варианты. Чыгыш бийин бийлеп бериш керек. Б варианты. В варианты. Отжимания жасап бериш керек. Г варианты. Ушунун бардыгын аткарып бериш керек. Мен 50-тан 50 тандайм депчи. Ошондо бүт баары эле жакшы экен, отжиманияны деле кыла алам, чыгышты деле бийлей алам, бирок эң кымбат баалуусу тойду өткөрүп берген окшойт э. Ошон үчүн бийлеп эле берейин. Бийлеп эле бересиз. Бирок эми эмне дегенмен анда деле тойго чакырабыз да. Тамада. Анда жөн, анда биротоло ошондо котолайын. Бийимди да, отжиманияны дагы. Азыр мен байкашым боюнча сиз бийге даярдандыңыз. Жок, мен тойду алып барып берем депчи. Анда келиңиз, тойду алып берип берсеңиз, бизде бул жактан кол коюп коюшуңуз керек. Жок, анда эми бийлеп эле берейинчи, мына келип музыканы кой, зыңкы. Жок, бул жака эле кол коюп коюш керек. Мынакей. Мен Бакыт Байсариев, Арсен Султановдун Үлпөт тоюн бекер алып барып берем. Бүгүнкү дата кол сиздики керек. Мону карасаң даярдап алган. Чи деле даярдап болуптур. Өзүңүздүн колуңузбу? Мына Бакыт Байсариевдин бүгүнкү колу, бүгүн 9-у. Эми буну дагы жөн калтырбай, бизде азыр бий батылы бар, Бакыт байке. Дагыбы? Ооба. Экөөнү тандамакпызса, той, анан кийин бий. Экөөнү тандап. Азыр биздин программада өзгөчө кылабыз. Кечке сизди бийлетпейбиз. Бул жакта бизде бий батыл болот. Сиз менен жарашабыз. Ким баштайт? Сиз башташыңыз керек. Профессионал катары Бакыт байкеге кезек беребиз. Жок, биз эми коноктобуз да, конокто койдо жошпош керек, силер деле көргөз кое берле, эмне кылыш керек эле. Азыр сиз кандай бийге көрөк
Кара жорго. Кей-поп деп койду. Эми тиги Каалаган, жанагы темирге туруп алып бийлейт го, андан башкасын баарын бийлейм, любойун бийлейм. Просто Бизге- темир мишет ете берет деп билип атам. Бизге урматтуу кесиптештер, биринчи музыканы коюп берсеңиздер, дал ушул музыкага азыр биринчи кезекти МС Бакыт Байке беребиз. Кеттик. Кеттик анда. Кеттик. Тандап турго башкасын дагы. Воу. Жаш кездеги бийлерибиз бар экен да. Мына Бакыт Байке. Оп. Тажрыйбасы бар. Ооба. Мына сара. Раунд болду. Негизи курсак бар болгондо жеңил бийлейт болуш керек, оңоюраак болуш керек. Ол эме гравитацияны оңойтуп турат да, оңго кетсең арак токтоп солго кетсең арак. Негизи урда курсак жок болчу да. Жок болчу. 56 килограмм болгондо жок болчу, анан бир аз кырсыктап авария болуп калгандан кийин семирип кеттик. Ошо, атак нормально. Азыр кийинки биринчи раундтан Арсен Султанов бизге музыка коюп берсе. Булар деген атайын мага ушундай музыка коюп коюп, өзүнө нормальный музыка коюп алып. Жок, бар бул. Айтпадым булар, кара жоргон бийлейт. Муну мен билген эмесмин да негизи. Негизи? Ким жакшы билеп жатат? Мен оюмча Арсен болуш керек. Деп биринчи раундду жыйынтайбыз. Болду. Экинчи раунд. Өзү канча раунд бар экен? Иә. Канча раунд бар? 2 раундбу? Эки раунд. Кеттик анда эмес. Экинчи би. Бакыт Байсалиев. Кеттик. Баштадык. Dame tu cosita, О! dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muerde para aquí, muerde para allá. dame tu cosita, ay, toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma. Эстеп кеттим өзүм. Ай. Экинчи раунд. Арсен Султанов. Баярданып алган музыкасы бар да өзүнүн. Карасаң эми, подстава деген. Явно эле подстава. Дали мамасита. Баарын Мен эң башкысы жакшы билегендерди телегөрүүчүлөр айтат дейм. Көрүп аткандар айтат да, мына Бакыт Байке жакшы билет деп. калыс болдуңар да. Ооба, калыс болгондор. 2 жолу кара жоргон бийлеп алды. Ар бир коноктун билимин текшерген Мира Абдылдаевага ыраазычылык билдиребиз. Биз программабызды улантабыз. Бизде көрүп тургандай эле оюнубуз бар. Бул оюнга азыр Бакыт Байке менен чогуу ойнойбуз. Бакыт мырза, сөз сизге, даярсызбы? Мунун эмне бетке жедирге турган катапульта го. Азыр эми телегөрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн, бул эмне оюн депчи. Оюндун шарты мындай. Бизге мынакей кесиптешибиз Айжамал азыр логикалык суроону окуйт. Аны мен билбейм, сиз дагы билбейсиз. Буну болгон Айжамал билет. Эгерде туура эмес жооп берсеңиз, бул жактан кагаздарды аласыз. Ал кагаздарда сандар жазылган. 5, 6, 7, 8. Эгерде 8ге туш келип калсаңыз, келесиз дагы 8 жолу айлантасыз. Бул каалаган учурда бетке чабып калышы мүмкүн. Даярбыз. Даяр эмесмин. Бирок айла жок. Кеттик анда. Эми биринчи суроо Айжамал. Ким баштайт? Бакыт Байке конок катары. Кой эми, мейли. Анда биринчи суроо, 2 литр сүттү 1 литр банкага кантип толтурса болот? 2 литр сүттү 1 банкага 1 литр банкага кантип толтурса 1 болот? литр банкага кантип толтурса болот? 2 жолу куюп. Таппай калдыңыз, келиңиз. Аны Акыркы жообуңуз. бышырып. Эмне быштак кылып. Же болбосо айран кылып. Ооба. Тура. Туура. Айран кылып уютуп. Бакытыңыз бар экен. Эми Арсенге суроо. Өзүн өзү жейт. Бул эмне? Өзүн өзү жейт. Нерв.
Өзүн өзү жейт. Өзүн өзү жейт. Жана 2 литр банкада сүт деп салбайсың. Эмне болушу мүмкүн өзүн өзү жеген? Жаныбарбы? Жок. Жаны жок, бул буюм. Жок, бул саат эмес. Мен таппадым анда. Бул шам. Өзүн өзү жейт. Шам. Чырак. Чырак. Анда Азыр. Ийгилик. Азыр канчанчы сан экен? 90. Андай болбойт. Жок, Бакыт байке, чын 0 болду. Макул. Атайым болуп, чекесинде турганда ала берчи. Макул. Келиңиз. Дабы жолобайын. Тамаша. Дабы жолобайын. Жо, тамаша алып коюн. Мага деле калтырып коюй. Коноктор дишенбей калды. Бардыгы жасалып. Алдыда бөлүнүп калган. 6 саны. Ошондо силер 6 жолу тыйын Сиз сливкин кошуп беришиңиз керек. А, Бул жагына. Байкабы? Ооба. Бул жагына баскычар. Бул жагынан. 6 жолу урматтуу телегөрүүчүлөр. Жок. Болду, жетет. Азыр текшеребиз. Бетти жакыныраак коюш керек да? Жок, мындай жакыныраак. Эки боякка кеш керек. Кеттик. Кудай сактасын. 1. Кана, 1 боло элек. 1 2 3 4 5. Сонда ойнтурбойбу? Ошон үчүн нормально жооп бериш керек болчу. Болсун. Жакшы. Азыр бул башталышы. Бакыт байке, сүйүнбөш керек негизи. Негизи көрө албаспыз болуш керек. Азыр бул нерсе кайра келип калышы мүмкүн сизге. Бирок дамдуу экен. Дамдуу экенби? Ооба, дамдуу экен сливки. Биз да ооз ачып алганбыз, биз да жейт окшойбуз. Так, жакшы. Кеттик анда. Бетинде калган жок, а? Кийинки суроо Бакыт байке. Мен футболкамда жүрөт го. Кеттик. Бакыт байкеге суроо. Эки чымчык бакта отурат. Бири түндүктү, бири түштүктү карап отурат. Эми экөө бири-бирин кантип карайт деген суроо. Эки чымчык бакта отурат, бирөө түндүктү, бирөө түштүктү карап турат. Экөө бири-бирин кантип карайт? Ооба. Бурулуп карайт? Жок, Так. туура эмес. Логикалык суроо. Келиңиз оңго чейин санайын. 1 2 Бакыт байке. Экөө бири-бирин карап турабы? 3 4 Бири түндүктү, бири 5 түштүктү карап турат. 6 7 Сен санабачы, санагансаң мен мындай сосредоточиться иштей могу. 7 8 Ай, про себя. 10. Акыркы жоогуңуз. Эки чымчык бакта отурат. Бакыт байке, убакыт келип калды, келиңиз. Карап турат. Экөө бири-бирин кантип карайт? Кадимкидей эле карайт. Мындайынан урулса карайт да. Бул логикалык суроо болчу. Жобу? Чымчыктар отура албайт да, алар бакка конот. Түшүндүңүзбү келиңиз эми? Канчанчы сан экен? 1. Буга чейин 6-0 сан. Я помню. Бул X, бул 1 жол деген сөз. Койчу. Макул, келиңиз. Мындай кылалы. Бул болбойт да? Бул негизи болбойт. Бул болбойт. Сиздин дагы бактыңыз бар экен. Бул болбойбу? Болбойт экен. Бул X. Ооа, да ты чё? 0 менен X-а бакыт бар экен. Меники биринчи жолу бактым бар болчу. Мындай кылбайлы, мен биринчи жолу 0ды тандабадым белем. Анан кийин мен дагы бир жолу тандагам да. Келиңиз, сиз X-ты тандадыңыз, үстүнөн дагы бирөөнү тандап Дагы бирөөнү коюңуз. тандап салайын, э? Негизи программада мындай эме жок болчу, правиласы. Биз 1. Опа, мына Келиңиз. 1. Азыр мен өзүм даярдап берем. Сизге көрөк азыраак. Сиздин бетиңиздин размерин, а? Бет. Кыргыздын көрө албастыгы. Ыссы мында. Болду, а? Бир жол. Болду. Макул. Бунусу да сынып кетти. Ал жолу кирип болсун. Болду. Акыркы суроолор калды, а? Ооба, акыркы суроолор. Арсенге суроо. Дагы бир жол жедирелчи давай. Жакты мага. Биз кесиптешпиз, Айжамал. Кайсы айда аялдар аз сүйлөйт? Кайсыл айда Аялдар аз сүйлөйт. аялдар аз сүйлөйт? Кайсы айдабы? Ооба. Кайсыл айда? Алар күнүгө эле сүйлөйт го. Ошону айтам. Секунда сайын. 8 мартта деле бул күн эмес, ай болот атпайбы? Мен оюмча Боюнда барда. Жок. Эркектердин майрамы болгондо. Жок. 23, 24. Жок. Ай деп атпайбы, кайсыл айда? Логикалык суроо. Жакшылап ойлонобуз.
Кайсыл айда? Ороз айында. Жок. Урматтуу телегөрчүлөр, билгендер барбы? Мен билишим боюнча бирок аялдар күнөө эле сүйлөйт. Аябай О. көп сүйлөйт. Аялдар кайсы айда аз Аз сүйлөйт. сүйлөйт. Аз сүйлөйт. Бардык айда мощно сүйлөйт. Бар айда эмес. Андай ай жок. Бар. Декабрь балким, январь, февраль. Январь, февраль айында. Ооба, неге? Себеп дегенде февраль айында 24, 26 күн. 28. 28 күн. 28 бул. 26 Ошол күн эле болот. 26 бар, 27, 28, 29га чейин эметет. Жыл сайын алмашып турат. 4 жолу 28, 1 жолу 29 февраль болот. Мен тура таап кеттим. Ооба. Мен ошондо бир аз сескенде, неги 23 февралда эркектер майрамы болгондо балким ошол күнү аз сүйлөйбү дегем да. Мен тура таптым. Ооба, Мен демек. жардам менен. Макул. Макул. 50 на 50. Ошо Кийинки тигин суроо. жарымда туруп бетке шоқпойт. Кесилишүү көчөсүндө кызыл жанган светофордо КамАЗ, ат жана мотоцикл минген адамдар турат. Анан светофордун жашыл жанганда КамАЗ ордунан катуу жүрүп баштайт. Бул учурда ат чочуп кетип, үркүп мотоциклчен адамдын кулагын тиштеп алат. Эми суроо, бул окуяда ким күнөөлүү? Жана ким жол эрежесин бузду? Эң башкысы түшүндүңүзбү? Светофордо? ДТП болуп кеткенби? Кызыл түз күйүп турат. Кызыл түз күйүп турат. КамАЗ, атчан киши, анан мотоциклчен адам турат. Анан бир убакта жашыл күйгөндө КамАЗ катуу үн менен жүрүп баштайт. Бул учурда жанында бараткан ат чочуп кетип, мотоциклисттин кулагын тиштеп алат. Анан Эми ушул учурда ким күнөөлүү? Бул менин оюмча мотоциклисттин светофор күнөөлүү. Жок, жол күнөөлүү. жок. Мотоциклисттин кулагы күнөөлүү балким. Чоң болуп калган ошон үчүн кулагына чоңуп кетип. Мотоциклисттин кулагына эмнеге жеди ал? Анткени үркүп кетти. КамАЗист күнөөлүү. Акыркы жоңузду айтсаңыз. Акыркы жол. Келиңиз, мен 10го чейин санаган жакшы санайт экен да негизи. Сен бойтурчу. Усугу билет этпе. 1 2 3 4 5 6 сизде ат иштеп көрдү эле? 6. Эмне үчүн иштеди эле? Үркүгөн үчүн? Жок, үркөн үчүн эмес, мындай. Ол эме. Оздугун тартканда дегенде. 7 8 9 10. Сиздин жооңуз эмне үчүн ошол ат айдоочунун Мотоциклисттин. кулагын иштеп Негизи алды? ким күнөөлүү бул окуяда? Бул окуяда Окуп аткан кыз күнөөлүү, жакта эч ким күнөөлүү эмес. Күнөөлүүнү табыш керек да. Ол болуп калды. Жоо Күнөөлүү эмес. Жоо, мотоциклист күнөөлүү экен. эмне үчүн? Анткени башына шлем кийиш керек болчу экен. Түшүнүктүү. Не, тиякта турбайбы? Эмне ортосуга ал жака? Сиз тандаңыз биринчи. Ошон үчүн ар дайым шлем кийиш керек экен, аттарды көргөндө. Ошондо күнөөлүү болбойсуз. Эки. Бир аз буга чейинкибиз солгундап калган экен азыр. Жакшы болду. Жакшы. Келиңиз, мен да кошулай токтой туруңуз, айлантпай турабыз, чоң айлантабыз. 1 2 Ай, кандай сакта. Бакым экен. Жебей калдымы? Суроолор бүттүбү? Бүттү. Жок. Муну кара, акыркысы. Акыркы суроо. Казак бүттү дегенде. Жейсиң азыр. Боякта майдан чүйдө цифралар калып ийгөзөм. Канази программада убакыт кыскарып атат да. Негизи ошон үчүн убакытты Бат-баттан. Демек, акыркы суроо. Кел сразу эле бойко турчу, буну айлантып. Дүйнөдө эң бийик чокуу бул Эверест чокусу. Тоонун чокусу деңиз деңгээлинен 8848 метр бийиктикте жайгашкан экен. Эми суроо, Эверест тоосун изилдеп чыгаардан мурда кайсы тоонун чокусу эң бийик болуп турган? Жеңиш. Биг победа. Ал Кыргызстанда. Бул дүйнө жүзүндө. Дүйнө жүзүндө. Эверестке чейинби? Эверестке чейин. Эвересттин бийиктигин тактап чыкканга чейин кайсы тоо эң бийик болуп турган? Гималай. Кайсы чокуу? Гималай. Мен Эверест боюнча кино тасмасын көргөм. Бул логикалык суроо. Логикалык. Дүйнөдө эң бийик чокуу бул Эверест тоосунун чокусу. Анын бийиктиги деңиз деңгээлинен 8848 метр бийиктикте жайгашкан. Эми суроо, Эверест тоосун изилдеп чыкканга чейин кайсы тоонун чокусу эң бийик болуп турган? Эверест эле. Туура. О!
Туура. Же. Кеңес мындай кылабыз. Акыр кыздын расилдешип ким утулса ошол турат. Жок. Программаны жыйынтыкташ керек. Жок. Бул жерден кимдин бактысы бар? Мен актактай карадай. Оюнда таза чыктым мен. Мен бир жол жедим. Сен бир жол жедиң, бирок мен 2 жолу шанс кармадым. Бир жолу экөөбүздүкү XX болуп калды ондан. Анда дагы бирди алдым. Анда бир чыкты. Азыр экинчисинен да эметкен жок. Сен азыр эптелеп эметке жетирип алдың. Макул. Бүгүн Бакыт Байкени анда таза кетирели. Жок, анда мындай кылбайлы. Сен азыр турасың, бир жол айлантасың. Жебей калсаң, мен туруп бир жол айлантам. Келиңиз. Кеттик. Келиңиз, кол бериш керек. Давай. Тур. Болду. Ушундай эле. Ушундай эле. Бир эле айлантасың. Анан сени эметпей калсаң, мен туруп бир айлантам. Макул. Кеттик. Урматтуу тийгизчилер, Кудай сактасын. 1. Давай, дагы бир жолу. Жок, ойнобой. Дагы бир жолу. Болду. Программабыз кыскарып бара жатат. Келиңизге чоң рахмат. Мага интересно болуп атат, азыр ким жейт эле да? Эмне кылып атасыз? Сен жетпей же мен жетпей. 1. Сен жебей калдың? Бакыт Мен жебей калдым. 2. Мен. Сен жебей калдың? Сиз. Мен жебей калдым. Ойной бериш керек болуп чыккан негизи. Точно, мен жеп калмагын. Сен эмне жебей калдың? Мында жетирез деп туруп салфетканы алып туруп шал менен чалган. Бакыт байке, убактыбыз кыскарып бара жатат. Келиңизге чоң рахмат. Телегөрүүчүлөргө калуу тилектер болсо, айта кетсеңиз болот. Камера сиздики. Убактыңыз бар. Келиңиз. Баарыңыздарга ийгилик каалайлы, карман орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айында ойлогон максатыңыздарга жетиңиздер. Ушундай New TV шоу кечки шоуна келгениме чоң ыраазымын. Ыраазычылыгымды айтам. Эфир тунук болсун ар дайым, маанай жакшы болсун. Жамаатка баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Кыргыз жери ар дайым бар болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Байсалиев. Ал эми, убактыбыздын кыскарышына байланыштуу бүгүнкү түз эфирде New TV шоу программасы мен Арсен Султанов болуп, жана Бакыт Байсалиев, Айжамалга чоң рахмат. Буюрса кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым таптуу пирогтой жашооңуздар болсун. Сак саламат алыңыздар.